Кемин районундагы Чүнкелиев Абдрайым атындагы орто мектеби. Сабактын темасы: улуу жеңишке 75 жыл. Мекен сени жат душманга тарттырбайм, мекен сага кандуу камчы чаптырбайм, мекен сени соолуттурбайм, сындырбайм, мекен сага душман отун жактырбайм. Внимание! Говорит Москва. Сегодня в 4 часа утра германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Согушту басып өткөн фашисттердин ордосун таш-талкан кылууга катышкан ардагерлердин, элин коргоп согуштан кайтпай калгандардын эрдиктерин эске салуу менен гүл десте катары бүгүнкү сабагыбызды улуу жеңиштин 75 жылдыгына арнамакпыз. Урматтуу согуш ардагерлери, сиздер аягына чейин ырдалып бүтпөгөн, улам кайра жаңы маани менен куужуп ырдалган ырсыңар. Сиздер кайрыктары керемет бүтпөгөн оболсуңар. Эмесе атамекендик согушта курман болгондорду эскеребиз. Эстедин садага сош, кантип унутайын? 1941 жылдын 22 июнунда башталган кандуу согуштун кесепеттерин ким унутат? Эч ким. Ооба, жашы 17ге чыккан чыга элек азамат жигиттерибиз, ден соолугу чың эркектердин баары эли жерин фашисттик баскынчылардан коргогону, кан күйгөн согушка аттанышты. Согуш деген согуш, анда өлүм, анда кайгы, анда көз жаш, канагуулар. Өлкөбүзгө өлүм алып жоо келди, каармандар жарак менен катарга, жердин бетин каргыш менен кан басты, аттан алып кандуу кыйын сапарга. Согуш чыкты, элин жоого аттанды, көңүлдөргө көөдө карап так салды. Ок зыркырап, жан чыркырап жалындап, кан майданда кайра насыл баш кылды. Улуу атамекендик согушка Совет элинин ичинен кыргыз элинин булуң бурчуна куру калбай биздин бакылат жашообузду
алып келүү үчүн канчалаган аталарыбыз согушка аттанышкан. Алардын арасында убагында Кемин районундагы ушул кичинекей Тар суу айылында 60га жетпеген түтүндүн ар бир үйүнөн жоого аттанышкан. Алар бизге улуу жеңиш майрамын алып келишти. Жеңиш бизди коргоп, бул жеңиш катаал согуш караанын өрт ичинде жаралган аталардын канынан. Ошол үчүн бул майрам бизге кымбат баарынан. Бизге кымбат баарынан. Сооронбай Жусуев, алакан. Балам мына төшөгүнөн турду бат, моюнумдан кучактады булдурап. Алаканын өптүм дагы баламдын, тээ согушту эстеп турдум түндүрап. Самак эле ынак тосум сырдашкан, укмуш болчу күлкү менен ыржактан. Ызылдаган октор тына калганда, ыр күлкүгө бизди бөлөп жыргаткан. Самак айтты, кайда жүрдүң жанатан, мына балам, сен баламды карасаң. Ал бала эмес, турду кагаз үстүндө 5 манжалуу кичинекей ала. Самак кагаз бетин жапты да, улутуңду балагандай жакшына. Ошол түнү алакандуу кагазды коюп жатты жаагынын астына. Далай самак ошол сүрөттү, далай жолу алмаштырдык түнөктү. Бир кыштакка кирип бардык жоо сүрүп, дүкүлдөтүп үмүтү жок жүрөктү. Бир короодо бала турап байлануу, бул не шумдук таппай калдык айланы. Баланы жардам сурап, бала колу эрбеңдеп, бала көзү бизден өтүп жайнады. Баланы биз аң-таң калып карасак, баарыбыздан самак тура баласак, наристени бошотууга байлоодон аттап-буттап чуркап кетип баратат. Лап турган ал балага таңылып, жеткен кезде атасындай сагынып, кара түтүн боз топурак бурк этти, коюп койгон жоо минасы жарылып. Андан ары мен айта албай баратам, айткан сайын жүрөгүмдү канатам. Экөө тең жок жерде жатты бир гана, куптуу болгон кичинекей алакан. Кээде түшүп мен торуна сананын, көргөнүмдүн көбүн эске саламын. Согуш десе көз алдыма көрүнөт, ошондогу алаканын баланын. Улуу ата мекендик согушка катышкан жоокерлердин, аталарыбыздын эрдиктери жана элестери биздин эсибизден эч качан кетпейт. Түбөлүк жүрөгүбүздө сакталат. Жоокерлерге таазим кылабыз.